Москвадагы кыргыз айдоочу ичип алып рулга отуруп карама-каршы жолго түшүп алган. Ушундай айдоочуларга өз ой пикириңизди калтырыңыз. Ушуга окшогон балдардын айынан башка кыргыз бир туугандарыбыз дагы жабыр тартышат. Брат, бля, кирпич алган жерде гайлет бар, керек. Кирпич, бля, то каяка барасыңар bu жактан? Бля, кайыпкенсиң, а? Кайыпкенсиң, а, брат, а? Бля, көптү кызып айда, бля. Срочно видеого лайк басып, биздин каналга мына минтип катталып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Дарыгерлерди сабады делген киши кармалды. 34 жаштагы жаран бүгүн кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Ош шаардык милициясы ал Ички иштер министрлигинин ички аскерлерине мурда кызмат өтүп кеткенин тактады. Ал эми качандан бери иштебей калганы жана башка чоо жайы тууралуу кийинчерээк маалымат берүүнү убадалады. Буга чейин оорукананын жетекчилиги милиционер 4 дарыгер менен 2 бейтапты урганын айткан. Коомчулукту кыжырданткан окуя 31 январда болгон. Чилиде токойдон чыккан өрт башка аймактарга жайылып, кеминде 51 киши көз жумган. Көчөлөрдө башаламандык жаралып, эл дүрбөлөңгө түшүп, апаттан сактануу үчүн ар тарапка качып жатканын жазышты. Автоунаалар өрттөнүп, үйлөр күлгө айланууда. Өлкөнүн ички иштер министрлигинин башчысы кырсык бирөөлөр атайын койгон өрттөн улам болгонун айткан. Чилинин президенти Габриэль Борич Валпарисио аймагына өзгөчө абал киргизилгенин жарыялады. Токой өрттү 40 000 гектардан ашык жерди жалмаган.